20 минутада жетебиз үйдө. Үч бир тууган кызбыз, бир укам бар. Ошолор менен ошо бардыгыбыз ушундай кол өнөрчүлүккө жакынбыз, бардыгыбыз эле. Азыр эми көбүнчө чет мамлекетке кылабыз. Шырган сайын өзүнчө өңүнө чыгат. Алай районундагы Курманжандат айыл өкмөтүндөгү аялдардын көпчүлүгү кыргыз элине мүнөздүү болгон кол өнөрчүлүгү менен алек болушат. Мурунку чыгарылышыбызда да чагылдырган элек. Бул жолу да аталган айыл өкмөткө караштуу Кабылан көл айылынын тургуну Рахат Жарашеванын чеберчилигин көргөзүп бермекчибиз. 20 минутада жетебиз үйдө. Кээде машина менен таштап коет жолдошум. Ал бошогондо жөө келе беребиз. Мурун үйдө иштейт элек. Анан үйгө байкы кийиздер көп болгон үчүн азыр бара-бара суроо талап, заказдар көбөйгөн үчүн буякты сурасак ушул мына бош эле турат деп ушул жерге берген. Үйдө отуруп иштегенде эле бирок тоскоолдук жаратса керек ишкерчилик. Ооба, үйдө эң тоскоолдук үйдө жаратат. Себеби үйдө жөн отура албайсың. Баякы үйүңүн жумушу көп болот го. Ооба. Ошол жака тура бересиң, отура бересиң. Эртең менен саат 9-га келебиз. Кечинде кетебиз, иштерибиз бүткөндө барып тамак аштарыбызды жасап, анан эртеңкибизге да даярданып, кирлерибизди жууп, баарын даяр кылып коюп, эртең менен кайтып келебиз. Бардык эле аялдар баары ушул жерге келет, анан үйүндө дагы иш кылгандар бар деп эледиңиз. Ооба, үйүндө иш кылгандар бар, баягы шартына байланыштуу жаш балдары барлар, же үйүнөн чыга албай калгандар. Аларга үйүнө беребиз. Бу жерде мен өзүм баарын даярдап берем. Үйүнө шырыкка берем, анан имергич басабыз. Имергич басат ошого үйлөрүнө беребиз. Бул жер кышындасы шартыңыздар кандай болуп калат? Кышындасы кичине суураак болуп атат, эми ошентсе дагы чыдап отурабыз, дагы кичине үйрөнүп, немелерибиз көбөйгүчө деп. Анан дагы быйыл дагы өкмөт кичине жардам береби деп, бирок айта элекпиз өкмөткө башка жерге кичине жылдырып бере экен деп атабыз, өзүбүзчө эле оюбуз. Бирок айта элекпиз. 4 бөлмө дедиңиз, а? Ооба, 4 бөлмө. Кичинекей 2 бар. Ого кийиздерибизди коебуз. Анан экөөнү аялдар өзүбүз бирөөсүнө иштейбиз, бирөөсүнө тамак ичет. 4 бөлмө азырынча. Кандайсыздар? Айымдар жақсыларбы? Келдиңерби? Ишке. Келдиңерби? Ооба, мен келдим. Иштер жакшы? Жоо. Эс алып келдим. Бүгүн жаңылык, ооба, жаңылык бар. Бүгүн элтерден телевизорго тартат экен. Ошого жакшынан манай менен тартайлы. Мен ийне жиптерим каякта калды? Бул жайды айыл өкмөт убактылуу колдонууга берген. Мурда китепкана болгон 3 бөлмөлүү имарат, учурда чеберенелердин ишканасы. Биринчиден терме таар согот элем. Терме таарды кичинем деле мен өзүм апам соккон. Ошол себептен мен кичинем деле үйрөнүп, анан кийин келин болуп келгенден кийин эсимде чоң кыршактарды согуп, торпокторго салып берген. Торпокторго, койго сокконбуз кыршакты. Анан ошолор эсимде. Ondan keyin termeleri soğup жүрдүм, анан ал сезону менен экен. Ысыкта согулат, анан мынандай күн суукта эшикте сога албай калат экенбиз. Анан ошо өзүм нар жагыбыздан биз 3 бир тууган кызбыз, бир укам бар.
Ошолор менен ошо бардыгыбыз ушундай кол өнөрчүлүккө жакынбыз, бардыгыбыз эле ушундай шырдактарды кылабыз. Менин эжем да шырдактарды кылат. Анан ошолорго жардамдашып жүрүп эле мен шырдакты үйрөнүп кеттим да, кармап кеттим. Баялай деп. Неме болду, ошолорго мүчө болуп жүрүп, ошолордун шырдактарын кылып жүрдүк. Анан кийин ондан кийин эле өзүбүз ошо заказ ала баштадык. Мурун эми айылдарга кылчу элек да, көбүнчө кошуна колоңдорго, айылдарга, кыз бергендерге шашпай кылчу элек. Анан бара-бара сапатына, немесине жасаган сайын үйрөнүп калат экенсиң. Бул шырдамалды кылганыбызга 3-4-5-6 жыл болду. Одан мурун ошо боолорду согот элем, боз үйлөргө, ат жабыларды, немелерге, аттарга куржун, ошолорду жасайт. Мына кийиз жактан сал бизге неме тоскоолдук берет да, себеби алыстан алып келебиз, Бишкектен алып келебиз. Ошолор келбей калса, анан кыйла кыжалат болобуз. Кээде көп заказдар келип калат да. Мына бул неменин нарындын, ысык көлдүн койлорунун жүнү да, мыналар жумшак болот. Мындай кылчык эмес, биздики кылчык болот. Ошодон биз көп жасабайбыз. Азыр мен мынаны баштап койдум. Буну азыр 2 келин келип бүтүрүшөт. Анан эми биз ананы бүтүрүшүбүз керек бүгүн. Анан айыл жеринде жакшы экен, иши жок отурган келиндерге бул атабыздан калган немелер экен да. Пайдалуу, жулуу. Биз жакта жүндөрүбүз грубый керек да. Рахат айым чеберчилик өнөрү менен тээ илгертен бери эле алектенет. Бул багытта тажрыйбасы мол. Азыр болсо айылдагы чебер айымдардын башын бириктирип мынтип, Алай шырдамалы деген бренди менен эл арасында акырындап сиңе баштады. Негизинде аялдардын шырдамал чыруу өнөрү салтты сактоо, кыргыз фольклорун таза кол өнөрчүлүктү пропагандалоо максатында уюштурулган. Муну азыр мен кыркып бүттүм да. Өзү негизи биринчи бул кийизин даярдайбыз. Кийизин даярдап, боёп, кургатып алып, анан оёбуз. Немелерин түшүрөбүз, оюларын түшүрүп, анан кийин буларды оюп ушундай кыркабыз. Кырккандан кийин анан бири-бирине бул 2 бет, 2 шырдак түшө турган 2 бет болот. Ошол себептен азыр биз экөөнү салыштырабыз. 2 бетте боюп алып, анан кийин экөөнү салыштырабыз азыр. Бул экөө түшөт да, ошондо азыр мурун жөн эле койчу элек. Азыр аябай биз сантиметрин, аралыктарын, кийизибиздин текшиликтерин карайбыз. Бая азыр мурун жөн айылга немеге кылып берчү элек. Азыр эми көбүнчө чет мамлекетке кыла койбуз. Өзүбүздүн кошуна мамлекеттерибизге, Казакстанга, чет жака жөнөтүп атабыз. Ошол себептен биз сапатына аябай көңүл буруп атабыз да азыр. Жоопкерчилиги ооба. Сизге айланып жеке ишке деп азыр налог төлөйбүз. Өзүбүз жеке ишкерликти алдык. Келиндерге азырынча 7 аял иштейт. Анан кээде заказыбыз көп болуп калганда үйлөрүнө беребиз баягы жасаган немелерге, келиндерге. Бу жерге келе албай шарты жокторго үйүнө берип коебуз. Бошогондо жасап беришет. Анан тез заказ болуп, эртерээк болуп калса, ушул жерге алып келебиз. Бул канттын эрсилер. Улайын деп калыптыр. Мына жерине мен отура калайын.
Жүндү чыгармачыл жана өндүрүштүк негизде пайдаланып, жогорку сапаттагы буюм тайымдарды чыгарып жаткандарын көрүп көз кубанат. Чеберлер биринин артынан экинчи буйрутмасын ырастап, убакыттары тыгыз учур. Тынымдары жокко эсе, бири оюсун оюп, экинчиси аны кыркып, үчүнчүсү жээк басып, айтор ооз айымдар кызуу сөзгө алаксып отуруп, бир топко жумуштарын арбытып жиберишет. Бир ортосуна чогулуп калышы да мүмкүн да. Ошол себептен баягы повединка менен бир сыйра үтүктөп алабыз. Азыр ушудан кийин шырык аркасына мындай кийиздерди коебуз дагы, экөөнү кошуп шырыйбыз азыр. Шырыган сайын өзүнчө өңүнө чыгат. Анан муну бүткөндөн кийин тазалайбыз. Ар бир мындай кылдарын алып чыгат, тазалап. Кылдарын алып чыгып, бир кыз тазалайт. 6 күн дейли, бир күн оебуз дагы, анан эме үчүн 2 күндө жөрмөйбүз. 2 күндө шырышат. Булар кече баштады. Райхат айымдын айтуусунда бул тармакта кардарды өзүнө тартууда кызы жардамга келет. Ал ойларын чейип бергенден сырткары социалдык тармакка жарыя кылып турат. Кардарлары да ошол жактан кол иштерин көрүп, кызыгып, буйрутма берип турушат. Шырдамал шыруу чынында бир күндө соңуна чыкчу оңой иш эмес. Түйшүгү оор. Көз жоосун алган керемет буюм жаралуусу үчүн апалар күндөп-түндөп эмгек кылып, көз майын коротууга туура келет. Көрүнгү көрсөтүүбүз аркылуу сиздер чебер энелердин иштөө процессинин бир гана бөлүгүнө күбө болдуңуздар. Алдыда дагы аткарылуучу жумуш көп.